Башка жаңылыктардан 11 январда өтө турган Бишкек шаарынын мэрин шайлоого камылгалар башталды. Эске салсак, мэрлик кызматка учурдагы кала башчысы Албек Ибраимов жана шаардык кеңештеги Азчыл коалиция сунуштаган Нурдин Абдылдаев талапкер болушууда. Мыйзам боюнча өкмөт башчысы Оронбай Жусуев да өз талапкерлигин көрсөттү. Укугу бар болчу, бирок премьер ал укугунан колдонгон жок. Кече 4 январда мэрге талапкерлиги жылдырылгандар мамлекеттик тилди билүү боюнча сынактан өтүштү. 11 каналы студиясына Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов келди. Кош келипсиз. Мамлекеттик тилди өздөштүрүү боюнча өткөн сынак жыйынтыгы менен учкай тааныштырып өтсөңүз. Биринчиден биз Бишкек аймактык шайлоо комиссиясына Бишкек шаардык кеңешинин көпчүлүк коалициясынын атынан азыркы мэрдин кандидатурасы бизге берилген. Экинчи талапкер болсо бул Өнүгүү прогресс фракциясынын атынан Нурдин Абдылдаев деген талапкер да. Кече күнү саат кечки 5-те Бишкек аймактык шайлоо комиссиясында ошо тил комиссиясынын отуруму өттү да. Ушул жерде эки талапкерге коюлган эки талап болчу. Бул жерден болсо өзүнүн программасын кыска окуп берүү. Экинчи болсо ошо берилген 7 конверттен болсо бир конвертти тандап алып, мындай болсо ошол текстти болсо эркин окуп бергенге да, ушундай зарыл болду да. Ошондо болсо эки кандидаттын өтүп ошол экзаменден тил комиссиянын корунтусу чыкты, кыргыз тилин эркин билет деп. Мыйзам боюнча мэрди шайлоо жашыруун өтөт. Шаардык кеңеш депутаттары тигил же бул талапкер үчүн добушун купуя беришет. Ошондо мэрликке тандалыш үчүн талапкер жалпы сандан канча депутаттын колдоосуна татышы керек? Шайлоонун жол-жобосу тууралуу түшүндүрмө бере кетсеңиз. Мэр добуш үчүн бул шайлоо өзү болсо жашыруун өтүш керек. Биринчиден 45 депутаттан, Бишкек шаардык кеңешинин депутаттан шайлоодо болсо 30тан кем эмес депутат катыш керек. Албетте мэр болуш үчүн 23 добуштан жогору алыш керек. Негизинен 11 январда өтө турган мэрди шайлоого Бишкек шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын даярдыгы кандай болууда? Дайындык жакшы өтүп баратат. Азыр болсо мынакей бизде ошол эки эле талапкер бар. Эки талапкерге азыркы күндө мынакей биз бүгүн эртең каттоодон өткөзөбүз. Анан болсо мынакей 11 январга чейин бюллетендерди дайындап, ушул болсо шайлоону өткөзөбүз. Рахмат сизге. 11 канал студиясында биз менен байланышта Борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлү Кайрат Маматов болду. Жаңылыктарды улантабыз.